Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, саламатсыңарбы урматтуу достор. Бүгүн кыргыз адабияты сабагын улантабыз. 4-чейрек 7 класс окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн 6-сабак. Урматтуу окуучулар, биз өткөн сабагыбызда Мурза Гапаровдун Байчечекей аттуу аңгемесин өткөнбүз. Ал аңгеменин мазмуну боюнча маалымат алганбыз толугураак. Бүгүн болсо дал ошол чыгармадагы орчундуу окуяларды талдайбыз, талдоо жүргүзөбүз. Сиздер менен биргеликте бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Өткөн сабагыбызда чыгарманын башында орчундуу окуялардын бири бул уюлдук телефондун шыңгыроосу менен башталгандыгын билебиз. Кыязга түн ичинде айылдан адамдар байланышка чыкты. Тагыраак айтканда, почтачы Жолдош аке Кыязга чалды. Бул учурда Кыяздын оюна эмнелер келди? Ал заматтай эле ойлоду. Бир маанилүү кабар бар экенин ойлоду. Себеби телефон чалуунун дагы өзүнүн эрежеси бар. Түн ичинде саат 9-дан кийин эрте мененки саат 7:30-8-дерге чейин негизи адам башка бир адамга чалса, ошол убакыт арасында бул кандайдыр бир деңгээлде ыңгайсыздыкты жаратат. Ал учурда адам дем алып, эс алып, өзүнүн иштери менен алек болуусу керек. А бул учурда Кыяз дароо эле билди. Демек бир маанилүү кабар бар. Эмне үчүн түн ичинде коңгуроо чалынып жатат? Чыгарманын башкы өзөгүндөгү урунттуу орчундуу окуялардын бири дал ушул окуя менен башталды. А эгерде ушул эле окуя сиздердин жашооңуздарда болсо, мисалы, сиздерге түн ичинде бирөө чалса, а сиздер эмне деп ойлойт элеңиздер? Бул жерде Кыяз туура эле ой жүгүрттүбү же башкача ойлосо болмокпу? Мына ушул тууралуу оюңуздарды ар бириңиздер өзүңүздөр көзүңүздөр айтып көрүңүздөр. Кийинки окуяга өтө турган болсок, экинчи орчундуу окуя бул самолет менен Кыяздын айылына учушу. Аэропортто дагы бир орчундуу окуяга дал келдик дегенибиз, Кыяз ошол жердеги аялга жалган айтып койду да. Бул самолеттун рейсине илешпей калды, а бирок кандай болбосун илешип кетип калуу үчүн мен өлүп көмгөнү бара жатам деп алдап койду. Ошол эле учурда өзүнүн жан дүйнөсүн айтты да, а балким чын эле таянем өлүп калган болсочу деди да. Бул жерде Кыяз туура эле кылдыбы же туура эмес кылдыбы? Негизинен бул жерде Кыяздын айткан калпы туура эле болду деп ойлойбуз. Себеби айылдан Жолдош аке буга тезирээк келүүсүн өтүндү да. Тезирээк келип кал деди. Мына ошондуктан дагы кандай болбосун анын үстүнө өзү дагы түшкө чейин барып каламын дебедиби Кыязчы. Мына ошондуктан бул жерде аялга калп айтып самолет менен кеткени туура эле болду. Андан кийинки орчундуу окуя Кыяз бир топ адамдардын арасына барды. Такси менен айылына барган кезде ал жерде ошол үйдө адамдардын тегеректеп турушу дароо эле бир жаман кабардын белгисин билдирди да. Кыяз дароо эле сезди, көрсө менин таянемдин көзү өтүп кеткен турбайбы депчи. А бирок өмүрүндө мындай окуяга биринчи жолу дал келгендиктен эмне кылышын билген жок. Эмне кылаарын билген жок. Ошол учурда баягы Жолдош аке жүгүрүп келип муну колунан жетелеп, Кыяз өз сөзүндө айтпадыбы? Эмне кылайын деди го. Эмне кылайын деди эле, баягы Жолдош аке айтты, ыйла деди. А бирок Кашайып ошол мезгилде көзүнөн да жаш чыкпай, аны жүз арчы менен жашырып алайын десе, жүз арчысын да таба албай айтор, ушундай бир ыңгайсыз окуяларга кабылды. Ошол эле учурда Жолдош аке ыйлабайсыңбы деп кандайдыр бир деңгээлде муну бир урушкандай түр көрсөттү да. Орчундуу окуялардын дагы бири Кыяздын көзүнөн жашынын чыкпашы.
Эмне үчүн таянеси көз жумса Кыяз ыйлаган жок? Эмне үчүн анын көзүнө жаш келген жок? Эмне үчүн ал адамдардан уялып көзүн жашырууга аракет жасады? А бирок колунан келишинче өзүнүн жан дүйнөсүндөгү күйүтүн, өксүгүн айтоор обонго салып энем ой деп окшотконго аракет жасады. Бул учурда Кыязда башка айла дагы жок эле, арга дагы жок эле. А бирок көөдөнүн жибитиш үчүн, көзүнө жаш алып келүү үчүн ал бир топ таянесинин окуяларын эстеди, аны көз алдына элестетти. А бирок булардын баары Кыязга эч кандай жардам берген жок. Кийинки окуя. Баягы кемпирди көрүстөнгө алып барып койгондо, тагыраагы коюп жаткан учурда Кыяз анын жүзүн бир жолу көрүп алгысы келди. Бирок аны ак шешеп менен ороп таңып койгондуктан мунун мүмкүнчүлүгү жок эле. Ошентип Кыяздын көкүрөгүндө бир арман калып кетти. Кетменди колуна алып топуракты шилип жаткан учурда байкабастан бир байчежекейди үзүп ыргытып жибергенин байкады. Эч ким көрө электе ал байчежекейди алып туруп чөнтөгүнө сала койду. Окуялардын жүрүшүндө кайрадан 2 күндөн кийин шаарга бара жаткан Кыяз эмнегедир күйүткө батты, кайгырды, эмнегедир жан дүйнөсүн кандайдыр бир нерселер сыгып жаткандай туюлду. Ошол учурда колун чөнтөгүнө салып чылым чеккиси келди. Ичейин десе эч нерсе жок. А бирок чылымдын ордуна бир назик, жумшак, муздак болгон бир нерсе урунду да. Ал байчежекей болчу. Мына ошол байчежекейди алганда таянесин мөрзөгө коюп жаткан учурлар, алардын баары эсине келди кайрадан. Алардын баарын ойлоду. Эмнегедир ошол учурда көзүнөн жаш чыкты, токтоосуз жаш чыкты. Ыйлады. Көз жашы жүзүнөн агылып жатты. Эмне үчүн бул көз жаш 3 күн кечикти? 3 күндөн кийин көз жаш келди. А бирок бул көз жашка Кыяз сүйүндү. Эмнеге? Көрсө, себеби анын жүрөгү таш болуп кала элек экен. Анын жүрөгүндө дагы кандайдыр бир сезим бар экен. Айылга барган кезде эмне үчүн менин көзүмө жаш келбей жатат? Балким өтмүштөрдү эстеп көрсөм анда келип калаттыр деп канча аракет кылды, бирок көз жаш келген жок. А бирок ушул айылына кайрадан шаарга келип жаткан мезгилде көзүнө жаш тегеренип, чыгарманын аягында автор ушундай бир жыйынтык менен жыйынтыктады. Али да кеч эмес экен деди да. Демек, бул жакшы көрүнүш. Кыяздын дагы жан дүйнөсүндө сезим бар экени, адамдарга болгон мээрим бар экенинин бул белгиси болду. Дагы да болсо тиешелүү орчундуу окуяларга ар бир окуучунун өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн чечими бар, өзүнүн позициясы бар. Мына ошол ой пикирлериңер менен кошо, бул биринчи тапшырма болуп жатат, урматтуу окуучулар. Биринчи чыгармадагы орчундуу окуяларды өзүбүз чечмелейбиз. Силерге чыгарманын кайсыл жери өзгөчө таасир этти, өзгөчө бир таасирлендиңер ошол жеринен. Ошол жөнүндө кыскача өзүбүздүн оюбузду жазабыз. Андан кийин болсо биз бул чыгармадагы Кыязга кат жазабыз. Жазган катыңарга Кыязга эмнелерди айткыңар келет? Айтоор өзүңөрдүн айтайын деген оюңардын баары айтылсын. Ошол катыңарды сүрөткө тартып, кыргыз тили жана адабияты мугалимиңерге бүгүндөн кеч калбай жөнөтөсүңөр. Саламатсыңбы Кыяз деп баштайбыз катыбызды. Кыяз силерди тааныбайт, бирок силер Кыязды тааныйсыңар. Демек, ага өзүңөрдүн катыңарда болуп өткөн окуяларды эске алуу менен бирге эмнелерди айткыңар келет?
дал ошол сезимдерибиздин баарын катка түшүрөбүз. Аны сүрөткө тартып кыргыз тили жана адабияты мугалимибизге жиберебиз. Биринчи тапшырма болсо албетте чыгармадагы өзүңөр таасирленген орчундуу окуяга анализ бергиле, мүнөздөмө бергиле деп айттым. Демек 2 тапшырма болуп жатат. Андай болсо бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки кыргыз адабияты сабактарында силер менен жолукканча, амандашканча сак саламатта тургула.